Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, кадырлуу калайык калк. Сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевичтин жана жалпы министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан жадыраган жазды алып келген Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Ноорус майрамы руханий маданиятыбыздын бир бөлүгү, ата-бабалардан калган таберик мурас, чыгыш цивилизациясынын салттуу майрамы. Ушул салтты улап, бүгүн да технологиялуу, ааламдашкан доордо бул майрам колориттүү майрам катары сакталып келе жатат. Эгемендүүлүккө чейин чыгыш цивилизациясы унутта калып, толгон токой түшүнүктөр, жыл санак, салттуу майрамдар батыштын таасири астында калган. Эгемендик алгандан кийин карт тарыхтын катмарына катылган сырлар ачылып, элибиздин нукура маданиятын арттырууга жетиштик. Ак калпак ала тоо жергебизде Ноорус майрамы кайрадан кайтып келди. Ноорус чыгыш элдеринин улуу табылгасы. Анткени күн системасында кыштын тоңу кетип, күн менен түн теңелип, жаз кыймылы башталат. Жаңы күн, жаңы жыл, Ноорус башталат. Жер жарылып чөп чыгып, малыбыз семиз, төлүбүз эгиз болуп, жаратылышка жан кирет. Дыйкандар кош айдап, үрөн сээп, өрүк гүлү менен кошо жаңы үмүт тилектер бүчүр алат. Жаздын бир күнү бир жылга тете. Зор үмүт тилектер менен жерге түшкөн бир даныбыз 1000 дан болуп өсүп чыксын, өнүп чыксын. Күжүрмөн эмгек менен аруу максаттар ишке ашып, мамлекеттин берекеси ашып ташсын. Ноорус көп улуттуу элибизди бириктирген улуу биримдикке данагер, жалпы элдик жана өтө чоң фестиваль майрам. Бүгүн элибиз тилине, динине, улутуна, этносуна карабастан дилдер тазарып, бир ынтымакта Ноорузду майрамдашат. Бул майрамда улуттук чектер жок. Ноорус шериктештик баалуулуктарды жылдырат. Кылымдап келе жаткан салтты, маданияттагы көп түрдүүлүктү сактайт жана жакындаштырат. Ала тоо койнунда жашаган көп улуттуу элибиздин коломтосунан, от, дасторконунан кут кетпесин. Урматтуу мекендештер, Ноорус майрамында өлкөбүздөгү жакшы жаңылыктарды дагы бир жолу жар салгым келет. Экономика 10% туруктуу өнүгүүдө баратат. Бюджеттин кирешеси ай сайын ашыгы менен аткарылып жатат. Курулуштар бүт аймактарда токтоосуз жүрүп жатат. Балыкчы Кочкор темир жолу 1 саатка да токтогон жок. Буюрса Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан мега долбооруна барып кошулат. Өлкөдө 2025 жылы 30га чакын чакан кез, күн, шамал станциялар ишке кирет. Быйыл кылым курулушу болгон Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталат. Азык-түлүк коопсуздугу үчүн басым айыл чарбасына коюлат. Жүздөгөн кайра иштетүү жана өнөр жай ишканалар ачылат. Мамлекеттик ипотекалык турак үйлөр өлкө өнүгүүсүндөгү драйверлерден болот. Быйыл заргып күткөн миңдеген жарандарыбыз үйлүү болушат. Кадырлуу замандаштар, улуу Ноорузда улуу тынчтык жөнүндө айтышыбыз керек. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин кыракы саясаты менен мамлекеттин аймактык бүтүндүгү бекемделди. Чек аранын айынан дүйнөнүн канча мамлекетинде тынчтык жок. Кыргыз-тажик чек арасынын тынч жол менен чечилиши эки эл үчүн чексиз бакыт. Кыргызстандын тынчтык жаратуучулук дарамети күчтүү экендиги дүйнөгө даңазаланды. Биздин жарандар алыста жана жакында, биздин достор бардык жерде. Бизге жакынкы да, алыскы да дүйнөдө тынчтык керек. Урматтуу мекендештер, Ноорузда алас-алас айтылып, адамдар аарууланат. Бүгүн дүйнө мээримдүүлүк, камкордук, кечиримдүүлүк, кайрымдуулук сыяктуу тынчтыкты самаган күчтүү энергияга суусап турат. Бүгүн дүйнө тазалансын. Быйылкы Ноорузубуз 30 күндүк орозо кармаган ыйык Рамазан айына туш келди. Орозоңуздар кабыл болсун. Кадырман калайык калк, ушул күндөрү президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич
Баткен жана Ош жергесинде болуп жатат. Ошол жактан жалпы кыргызстандыктарды жана биз менен бирге Ноорузду тосуп жаткан дипломатиялык корпусту Норуз майрамы менен куттуктап жатат. Мамлекетибизди өнүктүрүү үчүн алдыга койгон асыл максаттарыбыздын, конкреттүү иш пландарыбыздын ишке ашуусун тилек кылып жатат. Тилектер бир болсун, аракеттер арбын болсун, ийгиликтер көп болсун. Глобалдык доордо Айкөл Манастын урпагынын улуу жарышка түшкөн тайторусу алдыга оозуп, элибиз дүйнөдө татыктуу орун ээлесин. Ырыс алды ынтымак. Ынтымактуу элибизге бейпил турмуш, ырыскылуу жашоо, берекелүү өмүр берсин. Дагы бир жолу Норуз майрамыңыздар менен.